Жолдошум жоқ келесі. Не болса да өмірлік жақын болған жақсы да. Ертең менен звонить етішті. Ошектің ішіне жолдошымдың өлігін сүйреп салып тұрып, жаңағы проходқа қойышып тұр. Мен жолдошым жұмыс учурунда қайтыш болған. Демек буну сиз киши колду болду деген чечимде турасыз. Соғыш таласындай өлгөндөй болуп туруп, монтип кан аккан. Анан бул жерде эми киши колду болду десе дагы эмнени көздөшү мүмкүн өлтүргөн адам? Булардын бир кылмышын көргөн, ошондуктан өлтүрдү деп ойлойм. Жолдошуңуз контейнерден кулап өлдү деди. Бул экспертизанын жыйынтыгы. Эмгек келишимде да жазалмалаптыр, жолдошумдун приказында жазалмалаптыр. Өздөрүнүн эле туура эмес ишин аткартат экен, кылмышты жабууга аракет кылышыптыр да. Жакшынага жүргөн кызым ооруп калды. Саламатсыздарбы урматтуу Медиа Ордо YouTube каналынын көрөрмандары. Эфирде мен Тынчтыгулуу Нурсултан. Бүгүн бизде мейманда Сокулук айылынын тургуну өзүнүн кайрылуусу менен жеке маселеси менен келип, эл үнүмдү уксун деген максатта келип отурган биздин эжегебиз Калыкова Улбүп эже. Азыр эми эже сизге сөз кезегин берейик. Биринчи саламдашууларыңыздагы өзүңүздүн маселеңизге көчөйүк. Саламатсыңарбы кыргыз калкым? Ушул мен азыр өзүмдүн көйгөйүмдү айтуу үчүн келип отурам. Мен жолдошум жумуш учурунда кайтыш болгон. Бирок муну кырсыктуу иликтөө комиссия бийиктиктен учуп кетти деп актага жазылган. Бирок мен ушу өзүмдүн оюмда ушунча аракет кылып, мен жолдошумдун бийиктиктен эмес, жерде өлтүрүлгөндүгү боюнча далилдерди берсем, укук коргоо органдары ошолорду иликтебей туруп, эч кандай ошол боюнча иш жүргүзбөй туруп, сотко ишти ашырып жиберишти. Демек сиз күйөөңүз жумуш учурунда каза болду. Эмнеге бул чечимге келдиңиз? Же өзүңүздө далилдер барбы ушул тууралуу? Мен ошол жолдошум каза болгондон кийин мындай барышыптыр криминалисттер. Мындай криминалисттер барып туруп, ошо өлдү, мен жолдошум каза болду деген жерде сүрөткө тартышыптыр. Мына контейнерде болсо лестница жок турат, оны 32-де тартып атат. Кайра 10-50-дө контейнерге лестницаны жөлөп туруп кайра тартып атышат. Бул ушул контейнерден учуп өлдү деген инсценировка жасашкан. Андан сырткары мен независимый экспертке кайрылдым. Независимый экспертте мамлекеттик медиа эксперттин жазган корутундусун туура эмес экендигин далилдеп берип атат. Бул биринчи. Экинчи, тергөөдө ушул кырсыктуу иликтөө комиссияга суроо берип атат. Силер кайдан билдиңер бунун бийиктикте учуп кеткенин десе, бизге Мартынова деген айтты деп атат. Кана Мартынованын көрсөтмөсү деп кайра тергөө сурабай жатат. Ал Мартынованы да тергөөгө алып келген жок. Мартынова Москвада деп мага таап бербей коюшту. Анан мен Сокулуктун начальнигине арыз менен кайрылсам, көрсө Мартынованы иликтегенге ишти өткөрбөптүр. Булар атайылап Мартынованы тергөөгө алып келбегенге аракет кылышыптыр. Кылмышты жабууга аракет кылышыптыр да. Демек мен жолдошумдун бийиктикте учкандыгын атайылап жабылган да бул. Булардын кырсык иликтөө комиссия менен тергөө, прокуратура бардыгы биргелешип туруп атайылап жабышкан. Сиздин жолдошуңуз карапайым эле жумушчу болгон. Ооба. Анан бул жерде эми киши колду болду десе дагы эмнени көздөшү мүмкүн өлтүргөн адам? Же бул жерде коопсуздук чаралары жакшы каралган эмеспи? Биз жерден негизи коопсуздук эле чаралары каралбаптыр. Сураштыра келгенде эч кандай коопсуздук боюнча журналдар эле жок экен. Ал биринчи. Экинчиден мен бул жерде деген жолдошум ошо Дыйкан чарбанын директору менен мурдатан урушуп жүргөн. Зам директор Бегуленко менен да урушуп жүргөн. Анан булардын бир кылмышын көргөн, ошондуктан өлтүрдү деп ойлойм. Булардын бир кылмышын көрүп калган. Себеби мен жолдошум электрик, эки жака кенен чонон басат, аралайт, тияк биякты аралайт. Ошолордун бир кылмышын көрүп калган деп мен ойлойм да. Ошондуктан өлтүрүүгө туура келди. Эми же экспертизага өттү иш. Тергөөчүлөргө өттү. Анан алардын жыйынтыгы эмне болду? Тергөөчүлөр ушундай кылып чала тергеп туруп, кылмыш фактынын баарын алып калып, групповой кылмышка мен жолдошумга 60% күнөөнү оодарышкан. Жасалма документтердин негизинде. Ошол жасалма документтерге жазап берген групповой кылмышка катышкандардын кылмыштарын алып калып туруп, чала тергеп туруп, сотко өткөрүп жиберишти. Эми азыр сот жүрүп атат, бирок алардын кылмышы далилденбегенден кийин мен буларга эмне деп далилдеп бере алам? Анан сен сотко айт, ошонун баарын көйгөйүңдүн баарын сотко айт дейт. Көрөбүз эми соттун мен көйгөйүмдү угуп, ошонун баарын мен көйгөйүмдү угуп аткарарына. Көп эксперт мисалы үчүн сурак алынган эмес. Медэксперт
ошо криминалисттер суракка алынган эмес, ошо мезгилдеги тиги тергөөчүлөр суракка алынган эмес. Көптөрүн суракка албай туруп кылмыш ишти сотко өткөрүп жиберишти. Бул атайылап кылмыш ишти жабуу деп ойлойм. Бул жерде коррупция аябай өлүгүп жатат. Эгер коррупция болбосо, буларды досконально тергеп туруп өткөрмөк. Булар ошого 30 жыл ичинде уже прокуратура коррупцияга батып калганын, тергөөчүлөр менен биргелешип, булар деген мафияга батып алганын мен көрүп турам. Жолдошуңуз сизге ушуга чейин, ушул окуяга чейин айтып жүрчү беле? Мен бул адамдардын мындай туурамет иштерин көрүп жатам, же бул адамдар мамиле келише албай жатам, бул жумушта иштей албайт окшойм деген сыяктуу Ооба, мен жолдошум как раз декабрдын 17-синде жумушка чыкты, бир 2 күн унчуккан жок. Андан кийин эле уже айтып келе баштады. Бул аябай жаман мекеме экен, эчтеке эме коопсуздук да сакталган эмес, жанагы инструменттерди да бербейт экен деп, үйдөн өзүнүн электрикке тиешелүү инструменттерин алып барып иштеп жаткан. Анан айтты, бул жерде жалаң орустар иштейт экен, директори орус экен, зам директори орус экен, завкосу орус, кассири орус, баардыгы орус экен. Анан булар деген коопсуздукту сактабайт. Ошолорду мен 30 жыл иштегенден кийин жок, бул жер момундай болот дегениме карабастан өздөрүнүн эле туура эмес ишин аткартат экен. Эмгек келишимди да жазалмалаптыр, жолдошумдун приказын да жазалмалаптыр. Анан төлөм ведомстводан бери жазалмалап чыгыптыр. Мен жолдошум каза болгондон кийин мына ушундай кылмыштын баарына эме кылып, кылмыштарды ушундай ашырып атса дагы эме прокуратура менен тергөө ушунун баарын жаап отурушту. Анан бул эң негизгиси, бул дыйкан чарба юстиция министрлигинин каттоосунан өтпөптүр. Булар өтпөй күнүнө 300 жумушчуларды 3 сменда иштечү экен. Анын ар бир сменде 100 жумушчуну эмгек келишим түзбөй, приказ чыгарбай, мыйзамсыз эмгек кодексинин закондорун аткарбай иштеген деген прокуратура тергөө баарын көрүп турат. Ушул мезгилге чейин ошонун бесин ачпай отурушат. Иш сотко өттү. 40 ийликтүү комиссия председатели менен мүчөлөрүнүн үстүнөн 4 кишинин сотко өткөн. Азыркы мезгилде сот иштери жүрүп атат. Жанагы булар двойная бухгалтерия кылып алып, көмүскө бухгалтерия менен иштегендиги боюнча иш сотко кетпей жатат азыр. Эже, мындай суроо бар да. Жолдошуңуз контейнерден кулап өлдү деди. Бул экспертизанын жыйынтыгы. Ооба. Негизи ошентип контейнерден кулап өлсө болот бекен? Ушуга чейин өлгөндөр болгон бекен? Эми контейнер дегенде бир бийиктиги канча метр болушу мүмкүн? Контейнердики өзү бийиктиги бир 3 метрге эле жакын экен, а мен жолдошумду 2,86 учту деп атат. 2,86 өзү дагы бир канча 2 метрге жакын бою узун киши болчу. 2,86 учкан күндө дагы бул тем более жолдошумду с головой дейт. С головой болбойт, төбөсү менен түштү деп атат. Эгер бийиктиктен учса, бир 7-8 метрден, анда төбөсү менен түшүшү мүмкүн с головой. А бул жерде эч кандай с головой түшкөн жок. Эксперимент жасап көрсө деле бул же арты менен кулап кетиши мүмкүн, же капталы менен. Анан жана мен могу жерде сүрөттө көрсөткөндөй мынчалык деңгээлде кан акпашы керек эле. Мына согуш таласындай өлгөндөй болуп туруп, момтип кан аккан. Мен ошондо 10 күндөн кийин барып тартып, канды колум менен кармаган күндө да бул глубокий аккандыктан бул эме кан ошол боюнча эле турганда катыбайт. Демек көбүрөөк жатып калуу деген сөз да бул. Көбүрөөк жатып калуу болуп атат. Себеби жолдошумду мен өлтүрүп туруп, контейнердин артына алып барып салды. Качан ким көрсө ошондой көрсүн деп өздөрү кымыйып отурган болгон да. Анан бул жерде деген видео камералардын снимоктарынын баары тең алынган эмес. Видео камералардын баары иштейт экен. Мен сураштыра келгенде баардык булуңгучтардын баарында камера бар экен. Мен ошондуктан дагы ойлоп атам, мен жолдошумду ушунун аркасына алып барып өлтүрүп туруп алып барып жаткызып койду. Ошон үчүн видео камеранын снимоктарын булар жашырышты деп. Демек видео камерага ушул жолдошуң кулаган жери түшпөй калган. Видео камералар мүмкүн түшкөндүр, бирок ошо видео камеранын снимогун жашырып атышпайбы? Видео камералар иштейт. Аны тергөөчүлөр сураштыбы, видео камерадан карайбыз деп. Анткени чоң бир мекеме болсо. Булар ошо учурунда деген карабаптыр. Видео камера жөнүндө протоколдордо жок, тергөөчүнүн эмесинде да жок, протоколунда жок, токтомунда жок, эч кандай видео камера жөнүндө сөз жок. Демек булар атайлап эле кылмыш жашыруу болду. Түшүндүк эже, сиздин маселеңизди түшүндүк. Эми айтсаңыз, жолдошуңуз арты кайрылуу болсун. Жолдошуңуз жок өмүр сүрүү кандай экен, кандай кыйынчылыктарды көрдүңүз андан кийин, кандай сезимде болдуңуз эң биринчи укканда? Илой. Жолдошум жок, конечно. Не болсо да өмүрлүк жашоо болгон жакшы да.
мен угары менен эле эртең менен зырап кетишти. Угары менен эле ошо күнү жанагы кызым үйдө болчу, неберелеримди таштабай эле больницаны көздөй жөнөдүм. Барсам, жанагы жумушчуларды ташыган бусиктин ичине жолдошумдун өлүгүн сүйрөп салып туруп, жанагы проходко коюшуптур. Карасам, бетинен мындай жеринде, чекесинде кан жайылып туруптур. Анан муну деген скорый чакырган эмес учурунда. Биз скорый чакырдык деп өздөрү жазып атышат. Мен скорыйдын баарын кыдырдым. Сокулук эме больницасына бардым. Баягы Антоновкадагы бардым. Эмне үчүн скорый чакырса силер келбейсиңер деп. Мага өз колдорунан кагаз беришти. Биз эгер скорый чакырган болсо, биздин детализацияга түшпөк. Биз өзүбүздө эртең менен тем более линия бош болот. Эгер скорый болбосо, шаардан чакырып бермекпиз депчи. Ошондо мен булардан дагы кагаз жаздырып алдым. Сокулуктун зам главврачы Бондаренконун колунан дагы мен расписка алдым. Ал бизге скорый чакырган боюнча бизге эме звонок түшкөн жок дейт. Демек булар скорый чакырбаганга аракет кылышты. Мунун өлүгүн атайлап эле сүйрөп салып, туура транспортировка кылса, мен жолдошум мүмкүн өлбөй калат беле деген эмеде мен скорыйга мен атайлап бардым да ошолордон эмне үчүн скорый чакырса силер келбейсиңер. Скорый келсе, атайын транспортировка кылса, мүмкүн менин жолдошум учурунда неме болгондо өлбөй калат беле деп мен аракет кылдым. Демек булар атайлап, булар мурда эле өлгөн, булар ошо өлгөн эмени таштап коюшкан. Жумушчулардын айтымына караганда, ошо өлгөн жерден келгенде мурда эле денеси муздак экен. Демек мурда эле өлүп жаткан. Ошолорду жакшырыш үчүн скорый да чакырган эмес, милиция да чакырган эмес. Качан буну Сокулук больницасына алып барганда, ошо жерге барып, анан милициялар ошо жерден көрүп, андан кийин бул дыйкан чарбага жанагындай моундай сүрөттү тартканы келишкен. Азыр канча балаңыз бар? Менин 2 кызым бар. Бири турмушта, 3 неберем бар. Бир кызым ошо жолдошум кайтыш болгондон кийин, ошол учурда менин кызым немеде окуучу, Арабаевада английский факультетте окуучу. Андан кийин жолдошум каза болгондон кийин окууну бүтүп, мугалим болуп иштеп калды Александровкада. Жогорку класстарга английскийден сабак берчү. 1 жыл иштеп эле, андан кийин ооруп, азыр красная волчанка деген бир диагнозду коюп, азыр 2-нчи группадагы инвалидностьга чыкты. Ушул окуядан кийин жолдошуңузду өлүмү себеп болду? Эми жолдошум өлгөн учурда эми баарыбыз тең эле стресс болдук да. Эми бул оору стресстен пайда болот дейт. Ар кандай эми себептери көп экен. Эмнеден пайда болду билбейбиз. Иш кылса ушул жапжакшынага жүргөн кызым ооруп калды. Азыр үйдө инвалидностьга чыгып үйдө болуп атат. Үйдөгү азыркы каражатты ким табып жатат? Анан азыр эч кандай каражат деле жок. Кызым ошол пенсия алат, мен пенсия алам. Дыйкан чарбадан жанагындай көмүшкө бухгалтериянын негизинде жолдошумдун колун жазалмалап эмгек келишим түзүшкөн. Ошондо 3000 сом алат деп жазылган. Ошо 3000 сомдун негизинде 1000 бирдеме сом потери кормилица чыккан. Анан азыр ошол индексация кылып отуруп 2000 сом болду. Ошол каражаттар менен эле жашайбыз. Эжем, сиз айтсаңыз, ушул маселенин аркасынан канча жылдан бери чуркап жүрөсүз? Кайсыл жерлерге бардыңыз? Ушул жолдошумдун каза болгонуна мына быйыл жыл жаңырса 10 жыл болот. Жолдошум каза болор менен жана кырсык бийликтөө комиссиянын актысы колума тээр менен мыйзамсыз түшүлгөндүгү боюнча мен бардык тарапка, бардык инстанцияларга арыз жазып, азыркы мезгилге чейин үнүм жетпей келүүдө. Эми мынткен себебим бул кырсык бийликтөө комиссия жумуш учурунда каза болгондорго күнөөнү оодарып, акты түшкөндү булар адатка айландырып алышыптыр да. Ошон үчүн бул кызматты эмнеге ачылды эле? Ошол кызматты жумуш учурунда каза болгондордун өлүмү боюнча туура иликтеш үчүн атайын өкмөт каражат карап ушундай кызмат ачканда. Бирок булар өзүнүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланышып, булар өлгөн кишиге күнөөнү оодарып, иш берүүчү менен кылмыштуу сүйлөшүп алышып, крупный суммада взятканы алышып, өлгөн кишинин өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, баягы пулуң болсо кулуңмун деген депис менен иштеп алгандыгын мен акыр аягына чейин күрөшүп келатам. Бул жерден эң биринчи мен ушул 10 жылдап жүргөнүмө биринчи очередь кырсык бийликтөө комиссия күнөөлүү, экинчиден ушулардын кылмышын жашырып 10 жылга жеткизген прокуратура кызматкерлери күнөөлүү. Ушунча жылдан бери ар дайым булардын ишин, кылмыш иш козкоп алып туруп, прекращение чыгартып, улам жылдап убакыт өткөрүп, атайын срокко алып келген биздин прокуратура кызматкерлери Сокулук райондук прокуратурадан башкы прокуратурага чейин уже коррупцияга малынып калганын мен өз көзүм менен көрүп,
жазып дагы айтып да келатам. Демек сиздин максатыңыз Ушуну мен ушундан кийин эми ойлойм, эми Кырсык деген Кашкабактын ортосунда, бул Кыргызстанда бардык жакта эле жумуш учурунда каза болуп атышат. Мындан кийин мендей болуп 10 жылдап жүрбөсүн. Энелер ушундай чындыкты иштеп, мындай Кырсыкты иликтөө комиссияны же жоюш керек, же болбосо бул мыйзамдуу иштегидей кылып өзгөртүп түзүш керек. Адилеттүүлүк орнош керек. Обязательно чындык издеш үчүн, акыйкат издеш үчүн 10 жылдап жүрүш керекпи бизде? Улуу эже, сиздин маселеңизди уктук. Биздин YouTube каналга келип бергениңизге, өзүңүздүн маселеңизди бизге ишенип айтып бергениңизге сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Кайрат кылыңыз, сабыр кылыңыз. Эми калганын калк өзү таразалап алат. Себеби эл тараза, эл сынчы дейт. Рахмат балам. Рахмат балам, мен үнүмдү угуп ушу элге жеткизелик деген силердин аракетиңерге рахмат, ишиңерге ийгилик. Эл тараза, эл сынчы. Эми калган сөз кыргыз калкында болот. Чоң рахмат.